Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарды коргоонун жаңы системасы киргизилүүдө. Электрондук мониторинг менен коштолгон коргоо ордерлери зомбулукка каршы чараларды күчөтүүгө багытталган. Бул үчүн электрондук бийликтер жана мобилдик тиркемелер колдонулат. Буга чейин эгерде сот тарабынан коюлган чектөөлөр толук кандуу ишке ашырылбай жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө ошо электрондук күзөт системаларды колдонгондон кийин бул электрондук билерик мобилдик приложение тиркеме толук кандуу ошо сот тарабынан коюлган чектөөлөрдү жүзүгө ашырууга мүмкүнчүлүк болду. Пилоттук долбоор Министрлер комитетинин тапшырмасынын негизинде бир нече мамлекеттик органдын өз ара кызматташтыгы менен ишке ашырылууда. Андагы негизги максат коргоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу. Бул маселе жеке деле эмес, үй бүлөнүкү. Бул жалпы эле республика масштабында көйгөй. Ошондуктан бул көйгөйдү азыркы учурда тарбиялоо жумуштары менен жоюуга болот, алдын алуу иш-чараларын жүргүзгөнгө. Пилоттук долбоордун алкагында үй-бүлөлүк зомбулуктун 18 фактысы боюнча электрондук көзөмөл жүргүзүлдү. Анын ичинде 6 учурда электрондук билерик, 12 учурда мобилдик тиркеме колдонулган. Электрондук көзөмөлдү колдонуу мөөнөтү 3 айга чейин белгиленет. Укук бузуучуга негизги жазаны белгилөө менен бир эле учурда электрондук байкоо жүргүзүү түрүндөгү кошумча укуктук кесепеттер колдонулат. Анын кесепети мыйзамдын талабына ылайык 3 айга чейин укук бузуучуга колдонушу мүмкүн. Күнү-түнү жүргүзүлгөн мониторинг сот тарабынан коюлган чектөөлөрдүн сакталышын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөйт. Коргоо ордеринин шарттары бузулган учурда сигнал автоматтык түрдө Юстиция министрлигинин көзөмөл борборуна келип түшөт. Адистер электрондук көзөмөл үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алууда натыйжалуу коргоо куралы экендигин белгилешет. Бермет Ишинкулова, Таттуу Кенже Акунова, ЛТР Бишкек.